Assalamu alaikum, ардактуу телегөрүүчүлөр, урматтуу YouTube көрөрмандары, Share Channel каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле 7-чи каналдын жалпы телегөрүүчүлөрү. Менин атым Шергаzy Турдукулов. Биз бүгүн мына ушул Жалал Абад шаарында өзгөчө керемет күнгө көп болуп турабыз. Тактап айтканда, бүгүн Жалал Абад шаарында 40 казан сүмөлөк кайнатылып, өзгөчө бир майрам тартууланып турат. Нооруз майрамы тартууланып, мына ушул жерде элдин баардыгы күлүп жайнап, жадырап жайнап дегендей жакшы маанайда болуп турат. Ал эми биз сиздерге мына ушул 40 казан сүмөлөк фестивалынан репортаж тартуулайбыз. Эгер даяр болсоңуздар, көгүлтүр экранга жакын келиңиздер, биз баштайбыз. Алтын Сайч айтсаңыз, биз жакшы элебиз. 7-чи канал жылга мындай сүмөлөктү уюштуруп өткөрүп келет да. Анан быйыл канчанчысы, жана мындан кийин улантасыздарбы? Улантсаңыздар кайсы жерде улантасыздар? 7-чи каналдын 7-чи жылкы сүмөлөгү бул. Эмки жылы буйруса, кандай пландар бар? Кайсы жерде өткөрөбүз? Быйыл мына Жалал Абад курортто өткөрүп атабыз. Эмки жылы Кудай буйруса жакшы ниет, жакшы тилектер бар. Бул Ош шаарында ошол мындай чоң демилге менен, чоң ушундай бир жаштакай майрамдык маанай менен өткөзсөк деген ой бар. Сиздер кандайсыздар? Атыңыз? Диана, атыңыз? Акылай. Зура. Зарина. Сиздер футболкалар өзгөчө экен. Ушу футболкалар туралы айтып өтпөйсүздарбы? Футболкасы атайын бүгүнкү ошол иш-чарага байланыштырып жасалганбыз. То есть бүгүн Жалал Абадта, Кыргызстан боюнча Жалал Абадта 40 сүмөлөк 40 казан сүмөлөк болду да, ошол үчүн атайын биз ушул футболкаларды Эмнегедер бул жерде мондай баштыктарды алып атат да? Да. Эмнеге? Бул сөзүнө көп бул жерге ар кайсы жактан элдер келип атат. Анан бул тазалыкты сакташ керек. Жалал Абадта өзүбүздүн жер болгондуктан, Таштандыдан биз ошо жардам берип жүрөбүз. Волонтерлукта ыктыярчыбыз. Ыктыярчы. Ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 40 боз үй тигилген. 40 боз үйдүн бирөөсүнө киребиз. Чыңгыз Айтматов аймактык башкаруусу дейт. Маанайы кандай? Чогуу кирип көрөлү. Маанайыңыздар кандай? Сонунбу? Жакшыбы же? Ооба. Майрамыңар менен баарыңарды. Сиздин дагы. Эче Нооруз негизи эмнени түшүндүрөт мындай? Нооруз деген бул жаңы жылды түшүндүрөт. Нооруз деген сөз өзү жаңы деген мааниде. Бул фарс тилинен. Нооруз деген билдирет экен. Жакшы. Маанайыңыз өтө сонун экен, нурдап атасыздар. Анан мен бир сиздерден бүгүн кыргыздын улуттук суроолордон берейин. Бир макал билесиздерби? Макалы. Мындай эжеке сиз баштап бериңиз, токтобойбуз, бирден макал кеттик. Ырыс алды ынтымак. Бербесин ашып ушпас, быз садагаздан чыкпас. Кызды үйдө Кыз кыл жатпайт. Ой, эжеке улуп калтыр. Эжеке улуп калтыр. Эшигин көрүп төрүнөт. Эшигин көрүп төрүнөт жана Кыздын үйүндө кыл жатпайт. эң сонун. Жана Апасын көрүп кызын алды. Атасын көрүп Улуна тип. тиіп алды өйсі. Жақшы, маанайыңыздар ең сонун экен. Эми азыр ушеден байланып, мен сиздерге азыр сиз жакшылап чертсеңиз, бир ырдап куттуктап коелу элибизде. Кеттик. Өзүңдү жакшы көрөм. Ой, рахмат. Нооруз Ең сонун. Борсоктон остейин. Ой, эже. Бул жерде 40 боз үй бар. Биз ар бирден кирип чыгып атабыз. Мен жетишип калайын, Урматтуу көрүүчүлөр, биз кийинки боз үйгө келдик. Бул жерде Жалал Абад санаториясы деп жазылып турат. Аны эмесе ушул боз үйгө биз конок болуп, мейман болуп киребиз. Маанайыңыздар кандай? Бир мындай кол чаап коюңуздарчы, мындай катыра. Билесиздерби, мен боз үйгө киргенде эмне биринчи көзүмө урунду? Кыргыздын улуттук тамактары. Мен атым Айпери.
Курортта иштейм, Аха. медсестра болуп. Бул жерде эже келиңиз. Кайсы тамактан баштайбыз? Биз эми кыргыздарда мына Ноурус болуп атат. Бар тамагыбыздын баарын алып келдик. Мына каттама бар, жупкасы бар, чучварасы бар. Көрсөтүп мындай. Арышы мына сүмөлөккө даярдаган un немебиз. Будай. Көтөрүп койсоңуз. Көктөн жасалган будайдын өндүрүлгөн немеси. Бул ошол сүмөлүктүн основаниясы ошол. Сүмөлүк жасап турган негизги тамак ошол будайдан жасалган. Бул биздин кыргыздардын жашыл көктөн жасаган чүчварасы. Чүчварасы, жашыл көктөн жасалган. Ооба. Борсок мына өзүнүн кыздар жасап келишти. Борсок. Каттамабыз бар мынакей. Бул жерде Жашынакай. Самса. Бул да көктөн жасалган самса. Көктөн жасалган бар. Бул жерде Булар мына кыргыздын өзүбүздүн илгертиден калган жупкабыз. Муну шорбого кошуп ичсе болот. Жупка же эт кайнагандан кийин шорбого кошулат. Калгандар мына биз чучук мына национальный биздин кыргызыбыздын тамагы. Ооба. Бардыгын өзүбүздүн кыздар жасады. жана Сүзмөбүз бар мына май, сары май, чөбөгө. Бул эш өзүбүздүн кыздарыбыздын колдорунан жасалган нерселер. Демек, бунун бардыгы эчеден сатылып алынган эмес, чыныгы булар бардыгы натуралдуу. Жасалган тамактар. Азыр кыргыз эли өзгөчө ушундай натуралдуу тамакка муктажбыз да. Бар болуңуз. Өзгөчө эми негизи санатория билет кандай тамактарды жасашты, элибиздин саламаттыгын ойлошот да. Туура тамактанасыздар. Элибизди бир уттап койбойлу чогуу, Дагы бир жолу. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымда азыр бул жерде түштүктүн сый тамагы болгон аш даярдалууда. Өзүңүздөр көргөндөй өзгөн күрүшчү калп айтпасам. Ооба, өзгөн күрүш. Сиз ушинтип жылга мындай негизи ашпозчу окшойсуз, э? Ооба. Ошол аштын даярдалуусу жөнүндө бир аз айтып кетпейсизби? Сиз бир аз сырлар менен кантип даамдуу кылса болот? Сырлар мененби? Бөлүшүп дегенде. Кичине куурдактан, куурдуктан салынат, май, ак майдан, писта май, учта майды алмаштырып, бардыгын кылып, ушуну кылып даярдалат. Сабыз. Бул жерде азыр канча килограммда? Азыр 30 килограмм бул жерде. Канча адамга жетет ушунда? Мына 350 адамга жетет. 350 адамга? Ооба, мана жанымдагы жана ол жерде 30 килограмм. 30 килограмм. 60 килограмм басып атабыз. 60 килограмм. Мунусунда 30 килограмм, мунусунда 30 килограмм. Канча жылдан бери ушул ашпасыз? Мен повар болгонуна так примерно 13 жыл. 2006-дан баштап. 13 жыл. Аштан башка да бардык тамактарды түрлүү жасай бересиз. Ооба. Бир гана ашпы. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи азыркы жашап аткан заманды инстаграмсыз, селфисиз элестетүү мүмкүн эмес, э? Кандайсыздар? Жакшы. Кайдан келдиңиз? Ушул жерден эле. Спутник. Спутниктен, студентсизби же окуучусузбу? Да, студентка. Студентка. Инстаграм менен тынбай колдоносузбу мындай? Да. Активдүү. Бүгүнкү майрамга кантип келип калдыңыз? Көрөйүн деп эле. Ооба. Досторум менен. Качып кетип калган ким? Ким? Качып кетип калды го, сиз тартып атканыңыз. Подружкам. Подружкаңызбы? Эмне уял атабы? Ушундай ушундай. Чоң рахмат. Инстаграмга киргизип, бизди белгилеп койгонду унутпаңыз, э? Бар болуңуз. Кеттик атабыз. Бир катыраак бир кол чаап койбойлу. Чоң икырабыз. Азаматсыздар, эң сонун. Мана жакшы экендигиңиз, э? Оюнду улантабыз, азаматсыңар. Ким утулат? Балдарбы? Балдар бул жака, кыздар бул жака өтпөйлүбү? Келиңиздер, батыраак, эке бөлүнөбүз. Азыр кыз жигит Сармерден оюнун билесиздерби? Балдар жакына келебиз, кыздар жакына келебиз. Балдар өзүңүзгө бир ат коюп алалычы. Достук, кыздар. Сулуулар. Жигиттер деп коелу. Биз жигиттер деп коелу. Жигиттер макал айтчабыз. Биринчи шарт, кеттик. Кыздын кыл чачылуу. Жигитке 70 наразылык бар. Кызы үйдө кыл жатпайт. Жигитке 70 наразылык бар. Айтылды. Энесин көрүп кызын ал. Атасын көрүп Көрүнөт. Атасы көрүп тийип алды. Улантабыз. 1, 2. Азанга барсаң карасып. Жана 1,
Ит адамдын досу. Жакшы кыз жакада күндүз, жакшы ул асманда жылдыз. Ва, бул жолу ким утtu? Стоп. Бирде эле болду. Акый айтчабыз. Кыздар баштайбыз. Кол белги коебуз. Акыя. Жок. Акыя. Казанга пияз таштадым, акыяны баштадым, ушул толган балдарды мусоркага таштадым. Чоң рахмат. Ырдаган дилебизби? Чоңурдайбыз, кеттик. Алатоонун нар Жагында кыздар ойноп жатышат. Жакеттерин жоготушуп бизден көрүп жатышат. Ай, жаман экен кыздар ай. Ай, жаман экен кыздар ай. Алатонун нар жагында балдар ойноп жатышат, колпактарын жоготушуп бизден көрүп жатышат. Ай, жаман экен балдар ай. Ай, жаман экен балдар ай. Алатоонун Нар жагында кыздар ойноп жатышат. Жакеттерин таап алып бизге рахмат айтышат. Ай, жакшы экен кыздар ай. Ай, жакшы экен кыздар ай. Алатонун нар жагында балдар ойноп жатышат, колпактарын таап берсек бизге рахмат айтышат. Ай, жакшы экен балдар ай. Ай, жакшы экен балдар ай. Ой, азаматlar. Кыргызстандын жаштары барсыздарбы? Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, эң сонун мына ушундай кайсы мамлекеттин эртеңки келечегин көргүн келсе, андалардын жаштарына назар сал дейт. Мына бүгүн биздин жаштарыбыз активдүү, аябай дем күч менен бүгүн ойноп эс алып жатышат. Майрамдык маанайды улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр өтө позитивдүү, сулуу жамаатка келип отурабыз. Эжекелерибиз шаардык салык кызматы. Кеттик, салык салегине кетип кала калдык. Тамаша, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы настроение? Нормально. Сонунбу? Сон. Кандай салат атабыз? Өтө сон. Сонун. Эми мындай көйнөктөрдү укмуш сон кийип келипсиздер да? Ар дайым ушул көйнөктө жүрөсүздөрбү? Буйруса. Мындан кийинби? Мындан кийин буйруса. Даярдык кандай болот? Дайрык сон. Сүмөлөңүздөр кайда? Сүмөлөктөтүк жакта. Боз үйчү? Боз үй бул жакта, Эң сонун. Ал эми элибиз бир куттап койбойлубу? Жалпы элибизде келип жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Урматтуу YouTube көрөрмандар, Share Channel YouTube каналындагы ар бир көрсөтүүнүн продюсери бул жерде турат. Мен азыр байкатпай барып көрөйүн деп атам. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы, рахмат Алла. Сотторуңуз? Жакшы, рахмат, акырын. Бүгүн атайын ушу майрамга келип отурасыз. Ооба. Майрам сизде эмнеси менен өзгөчөлүгүн бизге жагып атат? Майрам өзгөчө мына ушинтип ушундай иш-чара уюштурса да болот экен деп өзүмчө ынанып отурам да. Уюштурган инсандарга Кудай күч-кубат берсин. Дагы да болсо мындай кыргыздын, негизи мусулман адамдарынын ушундай сонун бир майрамдарын чоң деңгээлде уюштурса болот экен. Ар жылы ар ким өз үйүндө, өз мекемеси менен уюштурса, бүгүнкү күндө той кылып Жалал Абад шаарында бир чоң той болуп жатат. Рахмат, Share Channel. Мен башында айттым, биздин каналыбыздын продюсери депчи. Бул жерде эмне, тамак бышыртасызбы? Биз аш бышыратабыз. Кудай буйруса, ашыбыз өтө жогорку деңгээлде бышыртып атам. Себеп дегенде өтө көп адамдын мээрими чогулду бул жерге. Мен эң чоң от жактым. От жагып аткансыз, Анан карап туруп атканда мен. Карап туруп атканда жетекчи да сиз. Жетекчи жок. Эжеке, аш качан даяр болот? Биз качан келели ашка? Кудай кааласа 1 саатта пишadi. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи ушул Жалал Абад шаарында 40 казан сүмөлөк кайнатылып, мына ушундай фестивалдын негизи идеяны көтөрүп чыгып, ушундай элибиздин башын бириктирип, кооз бир керемет жерде ушундай иш-чараны өткөрүп аткан бул Жалал Абад шаардык мэриясы болуп эсептелет. Ал эми менин жанымда ушул Жалал Абад шаардык мэриясынын жетекчиси, мэри Мураталы Тагаев отурат. Саламатсызбы? Саламатсыңар, майрамыңар менен. Сизди дагы куттуктайбыз. Эми негизи жылда мындай иш-чара боло элек болчу, чынын айтканда, бирок быйыл өзгөчө өтүп атат. Негизи идея кандай пайда болду? Муну ишке ашырууда кандай болду? Негизи ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Туура, мен учурдан байланып биринчи кезекте жалпы ушул мекендештерибизди, шаарыбыздын тургундары, шаарыбыздын конокторун,
ушул кирип келе жаткан Нооруз байрамы менен жергиликтүү бийликтин атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Чоң рахмат, сизди да куттуктайбыз. Бар болуңуз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу YouTube көрөрмандары, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, мына ушуну менен биздин видео репортаждагы соңуна чыгып барат. Аны алып барган мен Шерказы Турдукулов, Share Channel YouTube каналы. Эгерде бүгүнкү биздин репортаж кимге жаккан болсо, сөзсүз лайк коюп, комментарий жазып, биздин YouTube каналыбызга жазылганды унутпаңыздар. Эгер көп болсо, биз сөзсүз түрдө мындай репортажды көп жасап турабыз. Жана ошондой эле эксклюзив продакшн студиясынын өзгөчө ыраазычылык. Көрүшкөнчө.